Аты боюнча түшүндүрмө бердиңиз жакшы, туурабы? Мына муну кайдан келип чыккан, эмне болгонун терең айтып бердиңиз, баарын тарыхый маалымат, булактар менен. Анан биздин элде Бишкек деген баатыр болгон эмес, чарбакер адам болгон. Муну жөн эле баатыр кылып атат деген түшүнүк бар да. Муну тарыхчылар сиздин эле кесиптештериңиздин бир тобу бул чын эле чарбачыл болгон, дыйкан адам болгон. Бишкекке биринчи отурукташып ушунун атынан калган деп жүрөт. Айрымдар баатыр кылып мына бүгүн эстелик тургузуп, китептери жазылып, бир башкача да, эки ача талаш. Изилдөөңүз тугал ушул боюнча. Эми мындай айбек. Мен негизи могу инсан Бишкек баатыр жөнүндө 20 жыл изилдеген жокмун. Акыркы эле жылы тыкыр изилдей баштадым да. А негизги Бишкек деген жанагы топонимди изилдегем. Анан албетте маалымат топтоп жүргөм. Анан былтыр бүтүрүп августта бүтүргөм. Андан кийин окумуштууларыбыз баары окуп чыгып, туура пикирлерди айтышып, рецензия менен анан кийин китеп жазылды. Ошол карап китептерди туура экен деп. Эми бул киши баатыр, дыйкан, уста деп ар кайсынын баарын айтып атат. Бул чын эле тарыхый инсан. Жашап реалдуу. Болжолду кайсы жылдары туулган, кайсы жылдары өлгөн? Ошонун баарын, бул жердин баарын ошол немеде тарых илимдеги методика менен эсептеп чыгып, тарых илимдеги методика менен эсептеп чыгып 1758 жыл туулган деп багымдап. Анда бул калмактар кетип аткан жылы. Калмак кеткенден кийин 1845 жылдары өлгөн жерде. Жаштары да канча жыл жашаганын өйдө бар. 87 жаш. Өзлөрүнүн туугандары 87 жаш деп атат. 1758 жылы төрөлдү деп мындай тынтыксыз эле далилденди деп эсептейм. Ошого кошкондо өлгөн жылы 1845 жылда. Себеби Ормон хан бул кишинин өлгөндөн кийин баякы күмбөзүн курганга катышкан экен. Уламышта айтылып атат. Хан болгондо. Хан бул өтө абройлуу киши болгон, жөнөкөй киши болгон эмес. Ошо баатыр болгон. Баатыр болгон. Муну баатырлыгын мен аны доказать эткен жокмун. Аны орустар жазып атат. 1876 жылы ушул чүйдө болуп кеткен Пантусов деген, Николай Пантусов деген чиновник келип, кыргыздын баатыры ушул жерде көмүлгөн экен деп атат. Көрдүңүзбү? Жанагы Ысык көл кинотеатрынын эски. Аны айткан жок. Мына могу жерде. Мына могу жерде жазып турат. Кыргыз баатыры деп турат мына. Здесь похоронен баатыр деп турат. Окусаң, мына. Баатыр деп, кыргыз баатыр деп турбайбы? Кыргыз уламыштарында ошол өзлөрүнүн тукумдагы санжарашылар айтат. Бул киши дейт, Абылайдын заманында баатырлыкка жеткен киши дейт. Ошол кезде демек 18-кылымдын экинчи жарымын аяк жагында 1775-тен өйдө. Ал анан мынтип атат. Өзүнө Абылай калып келген доордо дейт. Бишкек баатыр дейт. Бар алдына келген баатыр болгон дейт. Көрдүңбү? Мында ошол 20-25 жашындагы бала болуп калат да, ошо киши жигит болуп калат. 25 жаштарда бар алдына келген баатыр болот да, туура? Анан кийин эми баатыр экенин алар айтып атат. Пантусов айтып атат. 1893 жыл келген Василий Барталь деген академик, эң күчтүү чыгыш таануучу адам, келип андан кийин Бишкектин де чыгыш тарабында дейт, Бишкектин немесинде коргон жаңы типтеги коргондар бар экен. Аты Бишкек ата дейт. Жана азыркы достук Мейман каласында. Аны дааны айтууга болбойт. Себеби ага көбү жанагы кокондун чебинин аты Бишкек болгон. Çok kokondu. Могу жердеги. Бул жерде жазылып турат. Крепость Бишкек построена в конце 18 столетия. Бул ошол Бишкек баатырдын негиздеген коргону жөнүндө айтып атат. Көрдүңбү? Бул Бишкек деп турат. Бишкек деген жок. Бишкек деп атат.
Bu kişi çın ele 18. kılımda ayak jagында korgon kurgan. Korgon kurgan üçün bayakı joldan ketip atkan kerbenderge una berip mehman dostluğun nemetip atkarıp bayakı alıp kelgen tavarların korup jaygaштырып una berip degендей işi özü ayıl kurup tuğandарын bakkan. Kızmat görsetip, oşo kızmat akısını alıp, bul deymiz, soda jak masalesi oldu. Al gördün mü? Soda nemetilgen. Al kişi oşo jerde жүргөндө эле балким тугандары жер айлаган, дыйканчылык менен да алектенген, анын такыр аттыса тетүүгө болбойт. Бирок бир да жерибизде жок ал дыйкан деген. Но баатыр экени, коргонду негиздегени көрүнүп турат. Демек анда жана жок, чарбачылыгы да бар. Жок, жанагы анда бул деген ошо коргондон улам. Бишбек тургузган коргон деп атып анан ушу Бишбектин айылы болуп калды да. Туура да. Туура да. Биздин деле айтат да, туура Бакайдын жайыты деп атат. Бакайдын айылы бул. Туура? Кийин шаар болсо Бакайдын шаары болуш ыктымал да, туура? Так маалыматтар жок. Эрдиктери жөнүндө, тиги Сооронбаев деген уламышчы 1000 Сыргак Сооронбаев, жок, башка. Бөлөк. Сыргак Сооронкулов. Ал Сооронбаев деген бир неме 1968 анан кийин жанагы Шаршембек Үмөталиев деген 70-жылдагы макалаларында фрагменттер менен бар да. Бул баатыр киши болгон. Ошондой согуш талаасында өзүнүн баатырлыгын далилдеген киши дейт. Абылайдын доорунда болгон деп атат. Абылайдын доорунда ошол мезгилде баралында болгон, ошол мезгилде баатырдык атка жеткен деп айтып атат. Көрдүңбү? Анан кийин баягыдай неме конкретный неме жок. Мен баланча согушта маселен бирөөнү ыргыта сайды, же болбосо бирөөнүн башын алып келди деген жок. Андай тартыш невозможно. Таккезе невозможно. Эми аны изилдеш керек. Ал болушу ыктымал. Себеби окуялар 18-кылымдын 2-жарымында эле болуп атпайбы? Ал 18-жылдагы 2-жарымдагы маалыматтар орус архивтеринде бар. Бул Омскийде бар, Томскийде да бар, Санкт-Петербургда да, Москвада да болушкун. Москвада аскери тиги архиви бар. Мына архивтерди каяктан алдыңыз? Мына архивтерди. Булардын архивтердин мунун азыр аягында. Бул архивтер негизинен Ташкентте, анан кийин Казакстандын Борбордук архивинде. Алматыдагы. Анан туура немеде дагы бар, тиги Санкт-Петербургтан дагы бир аз маалыматтар бар да бул жерде. Анан эми мындай да, бул кишинин кадыры баркы барталт айтып атпайбы? Бишбек ата деп атат. Ата деген атка атага жетиш оңой нерсе эмес да. Аталык чоң. Бул жөнөкөй чоң аброй. Мына ошол киши айтып атат да. Жанагы көрдүңбү? Ыйык ата деп атат. Бардат. Анан кайсы жерде экенин бул нерсени жанагы алар айтып атат да, тиги тукумдар айтып атат. Бул кишинин өлгөнүн деле мындай легендасын кичине неметип койгондо, жымсылдап койгондо, ал жанагы ошол мезгилде Санжырага деле таптык көзү караш менен мамиле болгон да. Цензура болчу. Кайсыга жараша ошондой акырындап багындырылган да. Немелерчи? Катуураак жүрөөр. Ошон үчүн ал айтат, "О, деп мени тиги манаптар" дейт. Ал өзү манап экен эле турат. Манаптар мени тиги баягы кемсинтип өзүнчө бөлүп койду дейт. Анан мынтип ооруп калганымда тиги чуңкурчактан чыштап кетишти дейт. Чуңкурчактан өлүп аткан киши кантип дыйкан болсо анда тиги өзүнүн тиги немесинин устаканасынын ичинен барып өлбөйт беле. Ажал каяктан келсе ошол жерден өлөт да. Жок, ал мен эмнени айтып атам Айбек? Ал көчмөнчүлүктө эле жашаган киши. Тиги коргонду куруп койгон. Ал болсо гостиницасы да, азыркы мезгилдеги гостиница. Жанагы кербенчилерге. Ал өзү Татынакай эле дагы эле көчмөн эле жашап жүрөт. Жайлада бар,
кымыз ичип Татнагай соодасын иштерин баарын уюштуруп коюп Аброк кербендер келгенде кербендегилер тосуп алат. Сепилине кабыл алат. Могу жерде ошо немелерди баарын реалдуу жанагы орустар келгенден кийин буларды эсепке алып чарбалардын баарын эсепке алат экен да. Алганда 74-жылкы немесин таап келдим. 82-жылкы Мына чарбаларды эсепке алган эмелер. Бул эмес ал. Мына эң биринчи Мына Чебер бар экен. 74-жылкы чарбада. Бул жерде Манак козу дегенди бергем да. 1874-жылы. Манап козу кылып коюшу бурда. Манак козу экен атычы. Бирок тагырагы Манак казы. Эми ошол жанакы тиги уюштуруп өзү Татнагай эле чарбачылык менен эле жашап жүргөн. Жанакы тизмелер жөнүндө айтып келбедикпи? 74-жылкы тизме ушу Бишкек Баатырдын балдарынын чарбалары эсепке алынып калган экен. 82-жылкы ана аларда кичине маалымат азыраак экен. Жөн эле мындай тизме канчанчы айылда жашаганын атасы баласы гана жазылган да. То есть атасы өзүнүн аты жазылган. Бул жерде бирок тактаган болот да, жанагы кимден кийин ким баласы кандай экен. Ал эми 82-жылда бул жер малы жазылып жүрөт. Баланча кою бар экен, баланча жылкысы бар экен. Ал эми 91-жылкыда, 91-жылкы, 91-жылда андан көбүрөөк. Уже канча жашта? Аялынын аты ким? Аялдын аты канча жашта? Баласы ким? Анын аты ким? Канча жашта? Кызынын аты ким? Канча жашта? Бүт бар. Мал чарбасынан өйдө жазылган. Жер айдайбы? Канча кап тиги буудай чогултат? Ошонун өйдө жазылган. Көрдүңбү? Анан ошолордун баары тең көргөзүп атат да. Ушул маселени ошол немени карап чыктым да. Ушу Байтик Баатырдын маселени ошол менен туугандаш экен да, бир немеде уруудан да. Байтиктин маселен 4 коргону бар экен. Бир эле коргон экен десек, 4 коргон. Көрдүң, эмне үчүн 4 коргон жазылган? Себеби жанагыдай соода кербендер келсе, ошончо бир кербенде бир 100төн ашык неме бар да, төө бар да кескесте. Ошолордун баарын коргондо таратып улуу баласына, кичи баласына, өзүнүн тиги королоруна жайгаштыра берген. Эми рети менен кетели да, Дөөлөт байке сиз айтпасыз, мына Байтикке жакын экен. Бул эми Солтодон чыкканын белгилүү да элгеч. Анан Солтодон болгондо муну жана Чаанын урпактары, Жоо Чалыштын урпактары болуп жүрөт. Ушу ата тегин айтып койсоңуз, кандай бар ушуларда? Эмне? Ча. Солтодон, Солтодон Күнтү, Култу, анан Ча. Чаадан Жоо Чалыш. Жоо Чалыштан Кенен, анан кийин Белек. Кененден Кемпирек, Темир, Бишкек, анан Эсер. Бишбек, анан Эсер. Ошондо бул Солтонун Султонун линиясы менен алсак, түз линияны алсак, 5-6 урпак болуп аткан, 6 урпак. Ооба, ошондой болуп атпайбы? Кана 1 Айтамгал Солтонун бири. 3-чү, 4-чүсүндө Бишкек болуп атат. 4-чү урпагы. Солто, Ча, Жоо Чалыш, Кенен, анан Бишкек. 5-чү болот. 4-чү болот. Солтонун десең 4-чү болот да. Солто Солтонун десең анда 4-чү да. 4-чү урпагы экен. Солтонун 4-чү урпагы Бишбек. Бишкек эмес, Бишбек. Жанагы